Бул мыйзамды жокко чыгарыңыздар. Мен сунушум. Эскидей калсын. Анан дагы бир даирада кылуу үчүн. Бизде уголовный кодексти бөлүп, кодекс о нарушениях, кодекс о проступках деп бир канча кылып бөлүп алдык да. 2019-жылдын 1-январынан баштап иштейт. Бул жерде азыр укук коргоо органдары, ошондой эле прокуратура отурат, ГКМБ отурат. Мен ошол кишилерге суроо бергим келип атат. Бул жаңы кодекс кабыл алынса, укук коргоо органдарында эч кандай проблема болбойбу? Бирден жок деп жооп бериңиздер. Эгерде проблема боло турган болсо, проблема болот деп жооп бериңиздер. Мен ал жерде да бир канча сунуштарды айтканмын. Эгерде проблема бар боло турган болсо, дайра такылуу. Тез аранын ичинде жумушчу топ түзүңүздөр дагы. Бул азыр мыйзам кабыл алынган. Кабыл алынгандан кийин 6 айдын ичинде кайра өзгөртүүгө мыйзам жол берет, регламент жол берет да. Сиздер өзгөртүңүздөр. Өтө чоң проблема бар. Жашырбаңыздар. Бирок 2019-жыл мен ушул стенограмманы көтөрүп туруп, ар бириңиздерге мен сиздерге угушайын. Мына ГКМБдан баштайлычы. Айтыңыздарчы, кандай проблема барбы, жокпу? Ошол прокуратура жооп берсин, ички иштер министрлиги жооп берсин, КСБ жооп берсин. Прокуратура баштайбыз. Турой Закирович, сиз айткан кодекстерди туура кабыл алгандан кийин эки рабочий группа иш тобу түзүлгөн да. Бирөөсү гражданско правовой жагынан, бирөөсү уголовно правовой жагынан. Гражданско правовой жагынан Министерство юстиции башчы болуп туруп топ түзүлгөн. Топтор иштеп атат да, ошол немелердин практикага ашыруу боюнча. Экинчи топ МВДга берилген, Курсан Сатарович ошону баягы башчы болуп иштеп атат. Ал жөнүндө ошол кодекстерди ишке ашыруу боюнча иш топ жүргүзүп атат. Анан сиз айткан суроого азыр четинен жооп берип чыгышсаңыз. Азыр мен бирдеге айтып коеюн сизге. Дагы ушул сөз өз учурунда ышыгында айтылбаса эметет. Азыр бир мыйзамдын механизм 5 жылдан бери жазып атыппыз. Бул жерде целый кодекс жөнүндө сөз болуп атат. Туура. Несколько кодекс. Административдик кодекс эмес. Бизде кодекс о нарушениях деген бүгүнкү күндө жок. 2019-жылда жаңы кодекс пайда болот. Кодекс о проступках деген жок бүгүнкү күндө. Жаңы кодекс пайда болот. Уголовный кодекске өзгөртүүлөр киргизилди. УПКга өзгөртүүлөр киргизилди. Мен ошону айтып атам. Туура. Азыр бул рабочий группанын өзүнүн мөөнөтүн аныктап туруп, мага жооп берип коюңузчу. Ушул күнү бүтөт. Анан өзгөртүүлөрдү могул күнгө алып киребиз. Жогорку кеңеш толук кандуу ушу проблеманы чечип бергиле деп биз сиздерге ушул күнү кайрылабыз. 2019-га чейин ушуну чечейли деп айтыш керек да. Бул өзү сиздердин араңыздардан укук коргоо органдан баягы мен өзүм иштеп кеткендиктен көбү кайрылып атат да, сен түшүнөт экенсиң, могу кандай кылсак болот депчи. Милициядан, прокуратурадан келип кайрылып атат. Рухсатпы? Рахмат, урматтуу Турой Закирович, сиз абдан туура маселени көтөрүп атасыз. Өзүңүз билгендей, баарыбыз билгендей, биякта өз убагында жумушчу топтор иштеген. Биякта мен ойлойм, баягы тажрыйбасы аябай чоң кызматкерлер иштеген аякта. Анан бүт жагын караштырган, бул кабыл алынган, бирок сиз айткандай күчкө 2019-жылдын январында кирет. Анан биякта бир нюанс бар, правоприменительный практика жок. Кабыл алды, бирок правоприменительный практика жок азырынчачы. Вот практика иштей баштаганда, балким мен билбейм, аны эч кимибиз билбейбиз. Балким кандайдыр маселелер чыгат. А маселелер чыкканда өзүнүн процедурасы бар, изменения, дополнениялар кирет болуш керек деп ойлойм. Азыр проблема барбы жокпу? Сиз эми юрист катары, бул эми негизги надзорный орган катары сиз карап чыктыңыз да? Бесира. Барбы жокпу? Азырынча жок, себеби азыр Рахмат. Жетет ушул стенограмма мага керек болчу. Башкалар жооп бербей койсо деле болот. Акыркы суроо. Замир Бабакулович, азыр бизде мынау мыйзам сөз НДСти кайтаруу боюнча резонансный болуп аткан акыркы окуя. 2017 миллион. Анан буну өзү негизи АКС козгоду да. АКС козгоду. Негизи сиздер козгошуңуздар керек эле да. Бул иш сиздерге түздөн түз тиешелүү болчу да. Сиз кантип ойлойсуз? 217 миллиондон башка ушундай кайра башка чыгып калбайбы? Рахмат сурооңузга. Текшерүүлөр кетип атабы ушул сигнал болгондон кийин? Бул туура биздин дагы түздөн түз последствиялар. Биз бул боюнча ушу былтыр
экинчи жарым жылдыктан баштап чоң жумуш жасадык. Ушул эле АКС козгогон кечээки 2 компания боюнча дагы бизде да бул материал бар. Биз бир топ иш жүргүзгөнбүз, бирок тилекке каршы, ушул тилекке каршы эмес, эми баягы должностной боюнча бул жактан козголду. Бирок азыр дагы бир материал боюнча мына бүгүн эртең мен ойлойм чечим кабыл алынат да. Анан дагы бул боюнча бизде тиешелүү ырайым жүргүзүлүп атат. Бул билесиздер, жанагы 15-жылда ЕАЭСке киргенден кийин шарттар кичине өзгөрдү да.